Адахан Кимсанбаевич, сүйлөйсүзбү? Адахан Кимсанбаевичтин сурады сөз. Рахмат, бүтін Кыргызстан Мадумаров. Биздин баардыгыбыз сүйлөп атканыбызда негизинен ойлор туура айтылып атат деп туруп баштайбыз дагы, акырын бири-бирибизди тиштеп кетмей моду болуп атат да. Талкуулабай эле чечип койсок болот эле дейсиздер. Эгерде талкуулабасак, урматтуу коллегалар, бүгүн сиздер айтып аткан маселе чечилмек эмес дагы, кошулмак эмес бул комитеттин ичине, структуранын ичине. Мен сиздерге бир мисал келтирип айттым. Тажрыйбадан улам айтып атам, урматтуу коллегалар, түшүнүп коюңуздар дагы, бир аздан кийин ушуга макул болосуздар. Ар бир комитеттин каралып аткан ишин караңыздар. Демек, бул сигнал. Элибиздин бизге берип аткан сигналы эмнеден болуп атат белгиси? 6154 кайрылуу болуп атат. Кайсы маселе боюнча? Жер, суу маселеси боюнча. Эгер биз өткөндө каршы чыкпаганда агрардык деген комитет жок болмок эле, урматтуу коллегалар. Сынды туура кабыл алышыбыз керек. Жогорку кеңеш кандай тартипте иштеш керек, эмне үчүн эффективдүү болуш үчүн эмне керек экендигини ушул жерде иштеп кеткен азаматтардан угуп койсок эч качан зыяны тийбейт. Эми караңыздар, ушул 6154 кайрылууга 6 жылдын ичинде, жогорку кеңеш 6 жыл иштеди. 6 жылдын ичинде ушул элдин талабын карап көрөлү деп 6000 жолу кайрылса, 4 жолу гана маселени караштырды жогорку кеңеш. Ассаламу алейкум. Азамат. Демек, мына 6-чы чакырылыштагы депутаттар керемет иштептир деп баа берсек болот. Бул статистика. Бул ачуу сөз. Бирөөгө жагабы жакпайбы, ал экинчи маселе. Эмне үчүн 6000 кайрылуу 4 түшүп атса, болгону комитет 4 гана жолу караган. Экинчи маселе. Кылмыштуулук аябай көбөйүп кетти. Соттор адилетсиз чечим кабыл алып атат. Айыпсыз адамдар соттолуп кетип баратат деп 3000 киши кайрылыптыр. Ошо 3000 кишиге жооп беребиз деп 8 жолу гана топтолуптур жогорку кеңеш. Азамат, баракелде. Мына элдин талабы кайда жатат дагы, жогорку кеңештин иштеген ишинин жыйынтыгы кайда жатат, урматтуу коллегалар. Ошондуктан комитеттер канчалык көп болсо, элдин кайрылуусун ошончолук ыкчам караганга шарт түзүлөт деп атабыз. Бул конституциялык талап. Мадумаров жеке өзү мыйзамдын кандай аткарылышын көзөмөлгө ала албайт. А конституциялык талап боюнча бул комитеттерге жүктөлгөн. Могул жерде жаңы келген депутаттар айтып атат, кээрлери түшүнбөй. Өздөрүнө комитет талашып атат деп. Мен өткөндө айттым, мойнуңарга тумал кылып тагып алгыла комитетти. Бирок элдин чыркырап аткан үнүн карай турган бир орган пайда болуш керек го. А бул орган комитет. Аялдар жөнүндө маселени айтып атасыздар, гендерлик тең укуктуулук деп. Биз кыргыздар тарыхтан эчең кылымдардан бери аялдарды жогору коюп келгенбиз. Эч качан эркектерге теңеген эмеспиз. Ошондуктан бизде айтылат. Бейиштин төрү эненин таманында деп, атанын таманында деп кошкон жок эч ким. Ушул аялдарды эркектерге теңейбиз деген идеологияны чыгарып аткан азаматтарды бир аз карашыбыз керек. Аял заты бул эне. Дайым эркектерден жогору туруш керек, бир тепкич жогору туруш керек. Эмнеге теңейбиз деп эле кыйналып атабыз биз. Могул жерде Надира Нурматова айым туура маселе көтөрүп кетти. Биз канчалык бөлгөн сайын бөлүнгөнгө алып барышат. Бизде бир гана касиеттүү Кыргызстандын эли деген түшүнүк болуш керек. Мен аябай туура түшүнөм. 80ден ашык улут бар экенин билебиз биз. Бирок анда улуттар аралык деп жазбайсыңар. Этнос деген эмне деген сөз деп атам мен. Ошондуктан бизде Кыргызстандын эли деген түшүнүктү пайда болуш үчүн мен кыргызстандыкмын деген түшүнүк пайда болуш керек. Эч кимдин алдында улуу эмес, бийик эмес. Мына ушул маселелер сөзсүз талкуу болгондон кийин гана ой жаралат, урматтуу туугандар. Анан урматтуу комиссиянын төрагасы айттыңыз, сындагандан кийин сунуш бериңиз деп. Сунушту уга билиш керек. Мен айттым, биз агрардык өлкө болгондон кийин агрардык комитет сөзсүз болуш керек, жазып коюңуз деп сунуш бердим. Экинчисин айттым,
1 миллиондан ашык биздин кыргыз жарандар сыртта жүрөт, миграция болуп жүрөт. Миграцияда жүргөндөрдүн тагдырын чече турган бир комитет карабаса, анда эмне деген эл болдук деп, эмне деген жогорку кеңеш деп, муну жазгыла дедим, ал сунушумду бердим. Кылым карыткан кыргыздын маданияты жөнүндө сөз кылбапсыңар дедим. Эгерде бизди дүйнөгө таанытып келаткан болсо, биз маданият менен гана таанылып келатабыз. Кыргыз маданияты жөнүндө, кыргыз адабияты жана кыргыз улуттук тили жөнүндө комитеттин курамында болуш керек. Муну жазгыла дедим, сунуш бердим. Бул сунуш эмеспи? Мындай Мадумаровду сындап койсок, жакшы атка конуп калабыз деген сөзүңөрдү токтоткула, урматтуу коллегалар. Көрүп атасыңарбы, биз залда керек бекенбиз, керек болсо Мадумаровду токтотуп койдук дегенде ой жараткан, оюңарды дагы токтоткула. Мага асыла турган жерде асылгыла. 30 жылдан бери көтөрүп келатам. Сындагандан кийин сунуш бериңиз. А сунушту угушту билиш керек. Мен бердим сунушту. 3 маселе боюнча комитетти айтып койдум сиздерге. Ушул 3 маселе эгерде комитетте жок боло турган болсо, жогорку кеңеш өзүнүн милдетин элдин алдында аткарбайт дедим. Дагы кандай сунуш керек сизге? Могул жерде комиссиянын өзүндө 2 ача пикир болду деген сөз болду. Мына сиз өзүңүз айттыңыз, төрага катарында Исхак Абсаматович бүтүн Кыргызстан фракциясынын өкүлү катарында биз биринчи долбоорго каршы болдук деп жазып турасыңар бул жерде. Эгер каршы болуп аткан болсоңор, мына төрагалык кылып атам деген азамат абдан туура айтып атат могул жерде коллегалар. Биринчи айланайындар. Талкуу коюп алып туруп анан добушка коет. Добуш берип чечип алып анан талкууга койгон эмне деген маселе бул? Мен өткөндө бир мисал келтирдим эле. Азыр айтсам кополураак болуп калат, көбүңөр катуу тийип кетиши мүмкүн. Акыл үйрөтпөгүлө деп сындабагыла деп атасыңар. Эгерде туура сунуш берип коюуну акыл үйрөтүү катарында кабыл алсаңыздар, анда рахмат. Демек сезим бар экен, толугу менен эч нерсе жоголо элек. Биз тилекке каршы ушундай болуп үйрөнүп алдык. Эгерде сенин пикириңе каршы пикирди айтып койгон болсо, бул бийликке каршы. 1000 жолу каршы болом мен, эгерде адилетсиз болуп атса. Миллион жолу каршы болом, эгерде адилетсиз болуп атса. Ушул 30 жылдык тарыхтын ичинде карап көрсөңүздөр, дайым ушундай жол менен алып келебиз. Токтотчу дегенде туура, адилеттүү жолго түшпөсөк, биз көпчүлүкпүз, биздин билгендейбиз боло берет деп, кейлерин кабагыңды ушундай түшүрүп атасың, мурдуң учуна чейин түшүп кетип баратат. Кабагыңарды көтөргүлө жигиттер. Силерден да кыйындар отурган бул жерде. Силерден да күчтүүлөр отурган бул жерде. Силерден да заалымыраактар отурган бул жерде. Азыр аттарын да таппай жүрөт. Бул күндөрдө өтөт. Бирок тарых бул нерсени кечирбейт. Маданият, сырттагы эмгектенип жүргөн биздин азаматтарыбыз 65% айылда жашап аткан адамдар, ушул азаматтардын тагдыры каралган комитет болбосо, ушул жогорку кеңештин кажети барбы деп атабыз биз. Мына талкуу болгондон кийин акырын кылтыйтып киргизип атасыздар. Макул болдук, эмне дейсиңер дегендей кылып. Бул менин маселемди чечпейт. Бул улуттун маселесин чечет. Өлкөнүн маселесин чечет. Ошондуктан ишти баштабайлыбы деп аткан азаматтарга, эгер ишти кечигип баштап аткан болсок, кыргыз өкмөтүнө таарыналы. 10 январга чейин дем алыш деп жарыялап койгон, аларга таарыналы. Өзүңөрдүн башыңарга өзүңөр күл сеппегиле, коллегалар. Аны менен жакшы көрүнүп кетпейсиңер. Акта караны кара деп айтышыбыз керек. Эгерде сунуш болбосо, могу жерде чыгып эле ишти баштабайлыбы деп аткандар, анда жазылбагыла, токтоткула, ошондо иш башталат, добушка берилет. Соңунда айтарым. Бактыгер Кешевич, абдан туура эмес добушка койдуңуз. Мына талкуу болгондон кийин добушка коюлушу керек эле. Биринчи сунушу 8 комитет, экинчи сунушу 9 комитет деп, мына ошондон добуш берүү менен ушул маселени кырбатпастан 1 сааттын ичинде чечип койсо болот эле. Тилекке каршы иш уюштуруучулук даражабыздын төмөндүгүнөн байланыштуу 2 күндөн бери чыркырашып отурабыз. Маселе бизде эмес. Маселе башкаруучуларда. Рахмат. Рахмат, урматтуу коллегалар. Бүт сын пикирлерди мен кабыл алдым, урматтуу коллегалар. Мен адресим азыр